1-2 көрсөтүү балким сарасеп салышыбыз керек го. Азыр кандай абалдабыз? Эмне жетишкендиктерибиз бар. Дагы эмненин үстүндө иштешибиз керек. Эмнелерди кайрат тургузушубуз керек, эмнелерден кутулушубуз керек. Балким ушул жөнүндө. Урматтуу мекендешим, 12 айдын султаны болгон Рамазан айы. Дегеле мен Муктубек мырзанын сурооуна жооп берүүдөн мурда сизден да бир сурайын тилекке өрүүчү катары мекендешим катары. Рамазан айынын келгенине бир кубанычыңыз болдубу? Урматтуу мекендешим, өткөн Рамазан айында сиз менен орозо кармаган, балким сизге тамак ашыңызды бышырып берген, ал пештеп ак сутун берген, насаатын айткан энеңиз, кээ бирлердин энелерибиз бул Рамазанда катарыбызда жок. Өткөн Рамазанда биз менен алкыш бата кылып, бирге тарап окуган, мечитке жетелешип барган кээ бирлерибиз бул Рамазанда аталарыбыз катарыбызда жок. Кээ бирлер өзүнүн кесиптештерин, мекендештерин, жамаатынан кээ бир инсандарды жоготту. Ошондуктан урматтуу мекендешим, балким мен үчүн, балким сиз үчүн, балким мени угуп жаткан кээ бир инсандар үчүн бул акыркы Рамазан болуп жүрбөсүн. Рамазан айы келген кезде кубандыңызбы? Рамазанга кубаныч. Тилекке каршы Муктубек мырза, бүгүнкү күндө биз маданияттуубуз дейт, бирок башкалардын маданияты менен, башкалардын культурасы менен өтө маданияттуу болуп кеткенбиз. Кээде карасаңыз, мисалы жаңы жылга даярдыктын 1/10 же 100/1 Рамазанга даярданыштыбы? Дегеле биз кимдин үммөтүбүз? Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү биз, мусулмандар, Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине, анын бардык пайгамбарларына иман келтиребиз. Периштелерине, китептерине, Инжил, Таврот, Забур, ошондой эле пайгамбарлардын улуусу, пайгамбарыбыз, биздин пайгамбарыбыз жөнүндө сүйүнчүлөп келген Иса пайгамбар жөнүндө. Бирок Иса алейхиссаламдын туулган күнүнө кандай даярдык көрдүлөр? Үйлөрдө, көчөлөрдө шан шөкөттөр менен, башкалар менен, бирок 12 айдын султаны болгон бул өзгөчө бир конок. Элестетиң, үйүңүздө 11 айдан бери сагынып көрбөгөн бир коногуңуз келсе кандай даярданасыз? Ал жөнөкөй конок эмес. Ал келгенде эч ким бербеген чоң бир белектер менен келет. Рамадан рахмату миналлах, Аллахтын рахматын алып келет. Магфирату миналлах, Аллах күнөөлөрдү кечире турган магфират менен келет. Даману минал жанна, бейишке кепил болуп келет. Алифу аману минаннар, дозоктон аман сактай турган. Нурун миналлах, Аллахнын нуру болгон кереметтүү Куранды алып келген. Ушундай улуу Рамазан айында негизи кубанычыбыз болду. Бирок урматтуу мекендеш, Кудайыма шүгүр, алхамдулилlah, жылдан жылга орозо кармагандардын саны көбөйүп баратат. Буну көчөлөрдө да байкап жатабыз. Кудайга шүгүр кылышыбыз керек. Ошол эле кезде Имам Газали рахматуллахи өзүнүн Ихя улуму китебинде орозо туткандар 3 түрдүү болот дейт. Жалпы инсандардын орозосу, бүгүн көп адамдар суусундуктан, тамак аштан өзүнү тыйып жатат. Бул орозонун негизги фарздарынан бирөөсү. Өзгөчө инсандардын орозосу, өзгөчө инсандар тамак аш, суусундук менен биргеликте көзүндө арамдан, кулагында гыйбат ушактан, ошондой эле тилинде ар түрдүү жаман нерселерден сактануу. Үчүнчү категориядагы орозо туткан инсандардын биринчиси тамак аштан, суусундуктан өзүн тыят экен, экинчиси ал бардык денеси менен, көзү менен, кулагы менен, тили менен, колу менен, кала берсе буту менен да жаман жолго баспайт. Ошол эле кезде үчүнчү эң жогорку ал хавасул хасса, өзгөчөлөрдүн өзгөчөсү дейт. Ал жүрөгүндө да жаман ой болбойт. Башкаларга жаман пикирде да болбойт. Бүгүнкү күндө тилекке каршы дайым эле адамдар Аллах табарак кереметтүү Куран Кариминде иштанибу миназ-зан, күмөндөн сактангыла, инна ба'з-зан исм, кээ бир күмөндөр күнөө дейт. Ошо жаман күмөндө, жаман ойлордо болбош керек. Орозо негизи жылына бир жолу келип бизди ошондой бир тарбия кыла турган улуу мугалим, ошо биздин мугалимибиздин сабагын жакшы алып, калган 11 айда да ошо мугалимден алган сабактарды турмушта ишке ашырсак эң жакшы болот. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.